أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم يا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bugünkü temamız iman. İman degenim ne? İşenim degenim ne bu? Ошол жөнүндө. Бул ошол жөнүндө түшүнүк, анын далилдери, ошолорго токтолобуз. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде Ниса сүрөсүндө 136-аятта айтат: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. O iman keltirgenler дагы ишенгиле, иманыңарды бекемдегиле дейт. Аллах ишеним кандай болот десе, биринчи Аллах Таала ишену дейт. Андан кийин пайгамбарларына, китептерине. Жана китеп дегенде Кур'ан, анан мурдагы китептер деле, Торат, Инжил болсун, ошолор деле негизи Аллах Таала тарабынан түшүрүлгөн. Кийин бурмаланып кетти, бузулуп кеткен. Негизи биринчи түшкөндө ошол туура болгон. Биринчи түшүрүлгөндө туура болгон. Аллах Таала тарабынан түшүрүлгөн. Ошолорго ишенгиле дейт. Кимде ким Аллах Таалага ишенбей турган болсо, жана периштелерге, же китептерге, же пайгамбарларга, же кыямат күнүнө ишенбей турган болсо, бул өтө адашкан болот дейт. Бул өтө адашкан болот дейт. Бакта хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة дейт. Иман 70-тен ашык бутактан турат дейт. فأفضلها قول لا إله إلا الله. Эми ошонун эң жакшысы, эң абзели бул ла илаха иллаллах деген сөздү айтуу дейт. Айтканда иман келтирүү, ушул эң имандын эң биринчиси ушул, эң биринчи этабы ушул болот. Ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах деп айтуу. Башка хадисте мына хадис Жибрил деп коет. Жибрил алейхиссаламдын хадиси. Ал кандай хадис болчу? Ошол Жибрил периште адамдын көрүнүшүндө пайгамбардын астына келет дагы, пайгамбарыбыз отурат, анан башка сахабалар да отурат. Мисалы, ошол отурган жерге адамдын көрүнүшүндө кооз чырайлуу кийинген, капкара сакалы, капкара чачтуу, капкара кашы көзү капкара болгон, аппак кийинген бир адам келет дагы, пайгамбарыбыздан сурай баштайт. Ал Жибрил периште болгон болот. Ошол эмне деп сурайт? Пайгамбар саллаллаху алейхи ошол иманды сураганда факала ан ту'мина билла. Не дейт пайгамбар саллаллаху алейхи биринчи Аллах Таалага ишенгениң, анан ва малаикатики, периштелерге ишенүү, ва кутубихи, жана китептерге ишенүү, ва русулихи, жана пайгамбарларга ишенүү дейт. Ва йомил ахир, жана кыямат күнгө ишенүү. Кыямат күн бар, ошол жака барып Аллах Тааланын астында турабыз, Аллах Таалага жооп беребиз бул кылган иштерибизге, ошолорго ишенүү дейт. Ва ту'мина бил кадари хайрихи ва шаррихи мин Аллахи Таала. Анан биздин башыбызга келген кандай жакшылык болсун, жамандык болсун, ошонун бардыгы Аллах Тааладан деп ишенибиз, ушул иман деди. Ушул иман болот деди. Имандын аныктамасы ушул пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айтып берди. Эми алдыда дагы келебиз буюрса, Аллах Тааланы кантип ишенебиз? Аллах Тааланы кантип таанышыбыз керек? Аллах Таалага ишенебиз дедик. Эми ишенгенде кандай сипаттарын билишибиз керек, кандай Аллах Таала жөнүндө эмнелерди билишибиз керек? Ошолор жөнүндө кийинкиде келет. Эми азыр имандын негизги немесин айтып туралы. Иман ушул Аллах Таалага ишенүү, андан кийин периштелерге, Аллах Таала түшүргөн китептерге, андан пайгамбарларга, кыямат күнгө, анан биздин башыбызга, тагдырыбызга жазылган нерсеге, жаман, жакшылык болсун, ошонун баардыгы Аллах Тааладан экендигине ишенүү ушул иман болду. Эми ошол ишенгенде бул жерде жакшыраак токтоло турган нерсебиз кыямат күнгө. Кыямат күнгө ишене турган болсок, бул кандай? Ошого даярданыш керек болот эми. Эми ушул жөн эле ишенип коюп, ошол менен токтоп калбастан, мунун ошол талап кылган нерселерин аткарыш керек болот. Мисалы, Аллах Таала ишенгенден кийин Аллах Таала бизди көрүп турат, билип турат дейбизби? Эми ошол дайыма жүрөгүндө болуш керек. Периштелерге ишенебиз, периштелер биздин соопторубузду, күнөөлөрүбүздү жазып турат экен, ошолорду ишенишибиз керек. Андан кийин китептер. Аллах Таала түшүргөн китептер эң акыркысы азыр Кур'ан, Кур'ан китеби. Ошол Кур'ан китепке ишенгенден кийин ушул Кур'ан окуганы, хатым кылганы, Кур'анды окуп үйрөнгөнү аракет кылыш керек. Андан кийин Кур'андын ичинде
өкүмдөргө амал кылган аракет кылыш керек, шариатка амал кылган керек. Анан периштелерге ишенүү, пайгамбарларга ишенүү. Пайгамбарларга кантип ишенебиз? Ошол акыркы Я сыт по горло. ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эң акыркы пайгамбар болгон. Мындан кийин башка пайгамбар келбейт. Ошентип ишенүү. Анан чыныгы пайгамбар болгон. Бул жөн эле жөнөкөй адам болгон эмес. Чындап эле Аллах Таала ушул пайгамбар кылып чыгарган, пайгамбар кылып жөнөткөн. Ошол нерсеге ишенүү. Кыяматка дагы ушул кийин баргандан кийин ушул жооп беребиз. Аллах Тааланын астында турабыз. Ошол нерсеге ишенүү, анан ошого жараша амал кылуу, акыретке даярдануу. Бул жөн эле эч нерсени ойлонбостон, жөн эле жаныбарлар окшоп эле жүрө бербестен ушул акыретке даярданыш керек. Мисалы намаз окубаган болсо, намаз окуп башташ керек. Башка иштерди кыла элек болсо, мисалы, башка иштерди кылып башташ керек, согуш иштерди. Анан биздин тагдырыбызга, пешенебизге жазылган жакшылык, жамандык болсун, ошону Аллах Тааладан деп билүү, бул дагы имандан. Бунун мааниси кандай? Бул дегени ошол бардык нерсени Аллах Тааладан сурашыбыз керек. Жакшылык болсун, жамандыкты кетирүү болсун, ошонун бардыгын бир гана Аллах Тааладан сурашыбыз керек. Башка нерселерден суроо бул болбойт. Тыйылган. Мисалы, көз ачыктардан сурайт, мисалы, көз ачыктардан мен жолуму ачып берчи, же болбосо бирөөнүн жолун жаап берчи деп, мисалы, жолун байлап берчи деп. Ушинтип неме кылганы бул Аллах Таалага ишенбегендиги. Эгерде ушундай кыла турган болсо, бул Аллах Таалага ушул сыйкырчыга көз ачыкка бара турган болсо, анан бунун кылган иштери кабыл болбойт. Иман деген эмне болчу? Иман деген ушул эң негизги фундаменти. Бул исламдын эң негизги фундаменти. Эми анын үстүнө намаз болсун, орозо, зекет болсун, ошол имандын үстүнө курулат. Эгерде иман болбой турган болсо, ал көз ачыкка барып жүргөн болсо, же болбосо дагы башка ушундай бакчыларга барып ушундай нерсе кылып жүргөн болсо, анын иманы, ошол иманын текшериш керек болот. Ал өтө кооптуу нерсе. Ушундай кылып аткан болсо, ал намаздар кабыл болбойт. Иман эң фундамент дедик го, эң түбүндөгү фундамент болот. Эгерде ошол иман болбой турган болсо, намаздар кабыл болбойт. Кандай иш кылса деле кабыл болбойт. Мисалы, ата энесин аш берсин, мисалы, кийин неме кылайын деп, акыретке барганда ушул соогун алалы деп, мисалы, ушинтип үмүт кылып неме кылат дагы, жакшылыктарды кылат, мисалы. Бирок ал бакчыга барып, же башка нерсеге ишенип, башка нерселерден талап кылып жүргөн болсо, анын амалы кабыл болбойт. Ушуну жакшы билип алыш керек. Бул көз ачыктарга барган, бакчыларга барган, же болбосо мисалы балалуу боло албай аткан болсо, Сулайман тоого чыгып, жанагы бир жерден сыйгаланып түшө турган болсоң, балалуу болуп калып келсин дейт, мисалы. Жок, андай эмес. Бул Аллах Тааладан сурашыбыз керек, дуа кылыш керек, кол жайып дуа кылып, намаз окуп, намаздардын артында тахажжудта ошолорду дуа кылып, ушул Аллах Таала берет. Ал бала болсун, байлык болсун, күч кубат болсун, кандай нерсе болбосун Аллах Таала берет. Эми Аллах Тааладан башка жерлерден талап кылып аткан болсо, бул иманын ошол текшериш керек болот. Иманы, балким иман жок деген сөз болот. Бул этият болуш керек бул нерседен. Же болбосо жанагы даракка жип байлай турган болсоң, балалуу болуп калат экенсиң дейт, мисалы. Бул дагы ушул ширк, Аллах Таалага шерик кошуу деген нерсе болот. Ушул нерселерден алыс болуш керек. Бул өтө кооптуу нерсе, өтө кооптуу нерсе. Иманды алып кое турган нерселерден бул. Анан хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, пайгамбарыбыздан сурашат, эң жакшы амал кайсы, эң жакшы иш кайсы десе, пайгамбарыбыз айтты, ал-иману биллахи ва расулихи дейт. Иман келтирүү дейт. Ишенүү. Бул ишеним ошол эң негизги нерсе. Бул намаздан дагы, орозодон дагы, зекет болсун, ажылык болсун, садака болсун, кандай жакшы иштер болсун, ошонун бардыгынан эң биринчи бул иман турат. Эгерде иман болбой турган болсо, ошол кылган иштеринин бардыгы эч бири кабыл болбойт. Иман, ушул нерсеге жакшы көңүл буруш керек. Ушул болбой турган болсо, мисалы 100 жыл күндө токтобостон намаз окуса деле, же ушул 100 жыл бою токтобостон орозо туткан болсо деле, же болбосо миллиондогон, миллиарддаган акчаларды ушул жакшылыктарга сарптап, жакшылыктарга иштеткен болсо, жардам берген болсо, эгерде иман болбой турган болсо, анын эч кандай пайдасы жок. Бир тыйындык пайдасы жок анын. Ал жөн гана ушул бул дүйнөдө ушул согуш кылды, бай экен деген ушундай атка калат, болду. Анын эч кандай немеси болбойт. Акыретке барганда эч кандай согуп албайт. Ушул иман. Иман деген ушул болду, ошол жанагы башка нерселерден, бакчыдан сурап аткан, көз ачыкка барып аткан,
дагы башка нерселер жана Сулайман тоого чыгып мисалы сыйгырак тээп коюп аткан, ошентип туруп мисалы балалуу болуп калат экен дейт мисалы, жок ал нерселерден. Же болбосо да Түркияга барып дагы бир нерсе кылып келе турган болсо, же болбосо жана даракка жип байлап кое турган болсо бала болуп калат экен, же башка бир нерсе болуп калат экен деп жок. Антип ишенип аткан болсо, бул имандан айрылып калуу коркунучу бар. Ошол нерсеге жакшы көңүл буруш керек. Эгер ушинтип аткан болсо, бунун амалдары кабыл болбойт, кабыл болбойт. Ошону жакшы билип алыш керек. Мына ошолор далилдер келет. Мына Маида сүрөсү 5-аятта: "Ва ман якфур биллахи ва ман якфур бил имани фақад хабита амалуху ва хува фил ахирати минал хасирин" дейт. Кимде ким иман келтирбесе, иман деген эмне үчүн? Ошол 5-6 шарт бар эле. Ошол шарттарга ишенбей турган болсо, анда ал бул дүйнөдө кандай иш кылган болсо, канчалык сооп иш кылган болсо, канчалык көп иш кылган болсун, анын бардыгы жок болуп кетет дейт. Жок болуп кетет. Эч кандай сооп жазылбайт дейт. Анан акыретке барганда ошол банкроттордон болот дейт. Банкрот болот дейт. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا дейт. Каф сүрөсү 105-аятта. Мына ошолор капырлар дейт. Алар Аллах Тааланын аяттарына, Аллах Тааланын түшүргөн китепке ишенбейт, Куранга. Анан Аллах Таалага жолугууга, кыяматта кайра тирилип Аллах Тааланын астында жооп берүүгө ишенбейт дейт. Ушундай болгон болсо дейт. Фала нуқиму лахум, булардын эч бир немеси жок дейт, сообу жок. Эч кандай сооп албайт булар. Фала нуқиму лахум яумал қиямати вазна, жана кыямат карганда буга таразада тургузулбайт дейт. Ал таразага турбастан сразу эле амал таразага тартпастан сразу тозокко кыргытат дейт. Бул этият болуш керек. Ушул нерселер башка жанагындай бакчыларга барып аткан же башка нерселерди кылып аткан, бул өтө этият болуш керек. Мына ушул далилдер ушулар болду. Имандын далилдери. Имандын мааниси эмне дедик? Башынан айтып коелу. Аллах Таала ишенүү, пайгамбарларга ишенүү, китепке ишенүү, периштелерге ишенүү, анан кыяматка ишенүү, анан тагдырдын жакшы жана жаман биздин башыбызга келип аткан бардыгы Аллах Тааладан деп ишенүү. Ушул жөнүндө да хадис келет эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан: эгер да ушул жер бетинде канча адам болгон болсо, 7 миллиард, 8 миллиард дейбиз, ошонун адамдардын бардыгы чогулсун, жаныбарлардын бардыгы чогулсун. Эгер да Аллах Таала ошол пешинебизге жазбаган болсо, алардын эч кимиси зыян бере албайт жана пайда дагы бере албайт дейт. Зыян дагы пайда дагы бере албайт. Эгер да Аллах Таала ошол нерсени каалабаса. Ошол эми ушул жакшы нерсе сурай турган болсок, дагы бир нерсеге жете албай аткан болсок, Аллах Тааладан сурашыбыз керек. Аллах Тааладан сурашыбыз керек. Башка бир жактарга барып, башка нерселерден сурап, же болбосо жанагы немелерге сыйынып жүргөн, уйга сыйынып жүргөндөр, мисалы, отко сыйынып жүргөн, теңир жооп жүргөндөр, мисалы, жок, булардан эч кандай сооп, канча иш кылган болсо деле, булардын эч бири кабыл болбойт. Кийин акыретке барганда эч ким неме албайт, жардам бере албай калат. Ушундай болгон болсо, эч кандай сооп дагы албайт. Мына ошон үчүн этият болуу керек бул нерсеге. Исламдын, мусулмандыгыбыздын эң негизги шарты ушул. Эң негизги түркүгү ушул болду. Иман болду. Мына иман жөнүндө кыскача ушул. Бүгүнкү сабагыбыз ушул менен аягына чыкты. Ва саллаллаху таала аля хайр халқи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.